Жана сыр төрөнүндөбү, арпадабы кайсыл жерде ак куланын акыры бар эле го. Ошонун сыңарындай сураттын акыры ушул экен да. Карачы. Эми толгон токойдун үйүнө бар экен, палбандын үйүндө. Биз сурат менен тайды эле тартып коелу. Палбан ат бастырып келе жатат. Барпыдан мына сураттын баласын тартканы келди беле. Ат бастырып чыгып кетишкенден кийин мына эми келе жатат. Палбандын үйүндө жүрөм. Ассаламу алейкум достор, ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бу Арпа айыл өкмөтүнүн сай айылында Кыргыздын легендарлуу палбаны Кочон палбандын үйүндө жүрөм. Бул жерде жанакы атактуу сураттын баласыны тартканы келдим, сатылат экен ушул. Мына тоону жана казактын палбаны Галымжан менен Кочон палбан түшкөн сүрөтү бар эле. Ошол менин инстаграмымда жүрөт, аны да коюп коем. Казак туугандарга да салам айтып коелу. Азыр байкап турсаңыздар, мен ушул тайды бүт далили менен Бакы ажыдан алып беремин. Ажынын тай экен. Анан бул тайдын атасы Кыргыздын легендасы, атактуу суратты дагы жанынан тартып өтөмүн. Экөө бир жерде турат экен. Анда эмесе биз азыр маалыматыны палбандын өзүнөн алып баштайбыз. Ассаламу алейкум ажеке, дагы бир жолу. Алейкум ассалам, Карим. Жакшы турасызбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы экен. Бул сураттын баласыны сатам деп чакырып калдыңыз. Мен байкашымча бул төлөктөн көргөн тай, а? Ооба, ошо сен барганда жанагы короодо турган го. Тайлар менен. Ошо тай. Ошондо андай эми ошо сата турган ой жок эле. Анан сатасызбы деп Өзбекстандан чалган көп адамдар. Казакстандан да бир экөө чалган. Ошо аттын балдарынан бериң дешипчи. Анан ошондо сата турган ой жок эле анда. Ошо чалгандардын баарына эле айткам. Сата турган болсом күздө короого келгенде Каримди чакырып тарттырып чыгарам, ошондо сүйлөшөбүз депчи. Ошо убакыт бүгүн келип мына чыгарып атабыз. Буюрса. Жакшы экен. Тай канча айлык болуп калды? Кайсы айларда туулган? Тай апрелде туулган. Энеси кандай? Энеси ушу кыргыз жылкы. Жана ошо эмени тайлар тартканыңда жүргөн ошол жерде энесичи. Көкбе. Көкбе, ооба. Кыргыз жылкы. Энесинин аталары дагы жакшы аттар болгонбу? Энесинин атасы жанагы эме. Баягы мурунку биздин 600 бар эле Тайбастын атасы. Ошонун кызы. Эне жагынан да күчтүү экен. Ооба. Ошонун кызы бул. Жакшы экен. Ошонун кызы. Тайга дагы мүнөздөмө берсеңиз да болот. Кыял жоругу, буту колу, ден соолугу. Тай ушу жакшы ниет менен ат кылам деп эме кылып аттым беле. Ошо кичине жакшылыкка иштетели деп. Кыргызда ошо дейм. Мал кылсаң жакшылыкка иштет деп мал кылабыз го. Ооба. Ошо тай жоош тай. Мүнөзү жакшы. Анан муну ушу балдарым жакшы көрүп, экинчи балам ат кылам деп Азия деп ат коюп койгон буга. Ошо Азияга таанымал ат болсунчу ата деп. Ошону ат коюп, ушу карап делем, ушу кичине жакшылыкка иштетели деп атабыз. Жакшы экен. Анда тайдын баасын айтың, Азиянын. Азиянын баасын $5,500 деп атам. Сүйлөшөбүз. Жакшы экен. Анда мен тайды жакындан тартайын. Анан да нары өтүп, тайдын атасын дагы. Ооба. Бол, токтотуп туруңуз эми. Азияны токтотуп туруң. Атасына окшош экен бирок Азия. Ушул тай достор. Ажынын номерин калтырам, чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Нарака буруп бастырчы. Бели башы, мойну башы сынап жазсаңар да болот. Болду, кайра бериң. Атасына окшошуп келген жана сынчылар бүт тай жөнүндө жазып өтсөңөр да болот. Анан жаман сөздөрдү жазбасаңар эми. Жигитче кылып жакшы сөздөр болсо жаза кетейли. Буну өзүм ат сүйүүчүсү катары бул суратты аябай баалайм. Кыргызда болгон мыкты аттардын бири. Жана Манас атабыз дагы эпосто сүрөттөлгөндөй. Хан Манас минген ак кула
Көнүмдөй Айкөл Манастын көрүнүшү да ак тура дейт. Манастын тоодой каранын салмактуу курал жарагын көтөрүп алып чуркаган ак кула баатыр ат тура дегендей. Бул сураттагы азыркы замандын ак куласы сыяктуу эле го дейм. Кочон полбон өзү бир 150 килодой болсо, Кочон полбон дагы жана Кыргыздын адамдын алпы. Анан ошондой полбонду көтөрүп кечке торпок менен ортодо турган атактуу сурат пешенесинен сылап коеюн. Биз дагы ушундай ат минели. Мына ушул сураттын баласын алып ат кылгыла достор. Мен айтып эле келем, келечек кайрадан кыргыз жылкыныкы. Бүт кыргыз жылкыга кайтасыңар. 5 жылдын ичинде узагы. Себеби биздин кыргыз жылкыларыбыз дүйнөнү дүңгүрөткөн, өзүнү далилдеген. Азыр буга ошо төлөктөн тартканында бир бие менен колунун саткан базар коргонго. Мен аны кийин шаардан көрдүм эле, видеого тартып койгом, аны да кошуп коем. Өзүм бир сураттын баласын кечки кулунду алып кеткем. Лимон деп ат коюп койдум аз. Кудай өмүр берсе, тынччылык болсо легенда болот деген ниетим бар. Ошону дагы кошуп коемун. Таза кандуу кыргыз жылкылары жакшы өсөт да, канчалык аралыкта өстү өзүңүздөр баа берсеңиздер болот.